Айтылбайбы, бир көчөмө көчө бергенде 15-20 миң берет. Чакалар толтурушка калсаң жок, кайсы. Ушунчалык биз суудан кыйналдык чындыгында. Анан мына жолдун маселеси өтө кыйын. Бул тургундар Жеңиш кичи шарчасынын жашоочулары. Алар ушул күнгө чейин суу менен жол маселеси чечилбей жатканына наразычылыгын билдиришүүдө. Аймакта таза сууга болгон муктаждык да жогору. Үйлөргө суу түтүкчөлөрү тартылганы менен саат-сааты менен гана чыгарылат. Суу проблема катуу болуп атат быйыл. Жылда мынчалык болчу эмес эле. Быйыл мына трассада ар бир үйдүн немесинен мен эле көрүп атам бир 5-6 жерде тешилген. Мына водоканалда иштеген соргорлор хамут коет, тапкан эптеп жамашып атат. Буларда күнөө жок. Күнөө бо наракта болот. Ушуларга запчас жок дегенде газ өкүлүштөрү жок. 5-6 katta kirip narsalarda aytganmiz. Hanuzgacha mana ko'ryapsizlar. Ya yol bitgani yo'q, ya suv sepmasa bular, ya boshqa qilmasa hamma mahallada turbalar teshilib suv chiqishi ham qiyin. Тургундар Союз мезгилинен бери жаңыланбаган жолду оңдоп берилишин да талап кылышууда. Эскилиги жетип, ойлуган таштак жолдон тажашкан. Аймакта кирпич заводдор иштегендиктен тынымсыз оор жүк ташуучу машиналар өтүп, жолдорду ого бетер жарактан чыгарууда. Залал тиюда дальишкалар ускачы. Мына КАМАЗдар көрсөңөр, булар бизге жардам бербейт. Сепкенге эмес, ичкенге үй тиричиликке суу жок, бизге жетишпейт. Мына вирустар тиюп атат. Мына чарык карыяларыбызды караңызчы, кандай вируспу, чаңбы, вируспу же пайдалуу. Залал да туурабы? Туурабы? Ушуга суу тиричилигибизге эң проблема, жол проблема. Жолду мисалы үчүн өзүнө айрыкма кол кош, майлекөйдөрчү топурак менен жамап коебуз. Жамап коюшат эркектер. Мына аңкурчукту көрдүңүздөрбү? Бириге түшөт, бириге чыгат, бириге түшөт, бириге чыгат. Жол кыймылы активдүү болгондуктан чаң көтөрүлүп, жолго суу сепкенге аймактагы агынды суулары да жок эсе. Ичимдик суусу менен өздөрүн араңдан камсыз кылган бул жерге жергиликтүү бийликтен жетиштүү көңүл бурулбай келет. Жаңы комуштардын түшүп кеткендигине байланыштуу бири-биринен тартып алышып, анан счетчик маселеси жок, счетчик койгула десе жителдер коюшпайт. Ошонун негизинен суу тартыштык маселеси бар бүгүнкү күндө. Бирок ошого карабастан жергиликтүү бийлик бардык аракеттерди көрүп атат. Ошо быйылкы жылдын эсебинен эле ошо 1 миллиондон ашык акча каражат каралган. Буюрса быйыл ошол ишти ишке ашырабыз деп турабыз. Эми могу илдетке байланыштуу бир аз кечеңдеп атат. Бирок быйылкы планда бар. Жеңиш кичи шарчасындагы жолду оңдоп түзөө иштери быйылкыга пландалган. Бирок учурда шаардык бюджеттин абалына жараша бул жылы да калып кетиши толук мүмкүн. Маалыматка ылайык 2020-жылга кала бийлигинен жолдорду оңдоого 33 миллион сомдон ашык каражат каралган. Ал эми таза сууга 7 миллиондон ашуун акча бөлүнгөн. Кирпич заводдун ошо ээлери менен сүйлөшкөнбүз. Эми алар бүгүнкү күндө асфальт басуу өтө чоң акча каражатын талап кылган иш да. Ошол себептен алар биз ошо шагыл төгүп берейли, шебин төгүп берейли, сүрүп берейли, сүргөнгө жардамдашып берейли деген эле маселелерди айтышкан. Асфальт эми жергиликтүү бийлик өзүнүн күчү менен, дарыяменти менен басат деген ойдобуз. Быйылкы жылга пландаштырып атканбыз, бирок дагы эле ошо илдеттин айынан бизде бюджетке недопоступление болуп, акча каражатын тартыштыгынан ошо бир канча проекттерибиз кыскарып кетти да. Ошол себептен азыр толук быйыл Жеңиш микрорайонунун дача конушун быйыл толук асфальт болот дегенден алысмын. Бирок колдон келишинче мыйзам чегинде ошо жардам бергенге шаарыбыздын тургундарына бир ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө биз милдеттүүбүз, ошого аракет кылабыз. Асель Бусурманкул кызы, Акниет Кеңешев, Замирбек Тойчубаев, Регион.